Кеп өзөгү салам болот элибизде, салам салтын бек сактаган жерибизде. Салтты улап салам менен биз баштайбыз, күч тартуулап, дем кошуп демиңизге. Салам кошот адамды ажыраган, бириктирет көңүлдү чачыраган. Саламдашу ынтымак бөксөрбөсүн, көбөйсүн, жарык жүздөр жадыраган. Мына ушинтип жалпыңыздарга маалым болгондой, баарыбыз көптөн күткөн Мухаммед Умар коомдук бирикмеси жана Китеп Кейджи тарабынан уюштурулган бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китебинен алкагында уюштурулган конкурсунун сыйлоо аземине жалпыңыздар кош келдиңиздер меймандар. Бүгүнкү салтанаттуу аземге кадырлуу коноктор, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, министрлер, жогорку кеңештин депутаттары, жалпы эле китеп сүйгөн, китепкөй инсандар келишкен. Эң сорон, жалпыңыздарды дагы бир кош келдиңиздер деп коюуга уруксат этиңиздер. Ошону менен биргеликте бүгүнкү иш-чарабызга маалым болгондой, жогорку кеңештин жогоруда атылгандай депутаттары, ошону менен биргеликте бул кишилер эмне үчүн келди десеңиздер, анткени бул конкурска бир гана Кыргызстан жарандар эмес, ошону менен биргеликте чет өлкөлүк жарандар дагы. Жарыга айтканда, Америкадан, Индиядан, Өзбекстан, Казакстан дегеле койчу 10дон ашуун мамлекеттен катышкан инсандар бар. Ошондуктан жалпыңыздарды ордуңуздардан козголуңуздар деп өтүнөлү. Кыргыз Республикасынын гимни жаңырсын. Келиңиздер. Кыргыз Республикасынын гимни. Расчылык билдиребиз. Жалпыңыздар орындуктардан орун алып бериңиздер. Ал эми азыр жалпыңыздардын көңүлүңүздө мына ушул жака буралы. Ортолукка жогорку кеңештин депутаты, укук тартиби, коррупцияга каршы аракеттенүү жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү комитетинин төрагасы, Кыргыз милициясынын генерал майору, көркөм окуу ошондой эле китеп конкурсунун демилгечиси Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевичти чакыралы. Алаканча коюңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу эл аралык китеп окуу сынагынын катышуулары, ардактуу коноктор. Мына бүгүн сиздер менен Мекенди сүй имандан аттуу долбоордун алкагында өтүп жаткан салтанаттуу иш-чарада жолугушуп жатканыбызга кубанычтамын. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты өлкөбүздүн өнүгүүсү, мамлекетибиздеги элдин маданиятын жогорулатуу жана биздин келечек мундардын аң сезимин өнүктүрүү жана мекенчил жолго багытка тарбиялоо биздин жаштардычы. Буга чейин дагы биз Мухаммед Умар коомдук бирикмеси Китеп Кейджи менен чогуу биргеликте патриоттук
ырларды көркөм окуу боюнча сынак өткөргөнбүз. Ал сынак натыйжалуу жана үлгүлүү жыйынтыкталган. Сиздердин көбүңүздөр катышкансыздар. Ал эми бүгүн биз эмне себептен мына китеп окуу сынагына ушул жазуучунун Григорий Петровдун бир өлкөнүн өнүгүү тарыхын тандап алдык. Эми көбүңүздөр бул китепти окудуңуздар, тааныштыңыздар, маанисин, маңызын түшүндүңүздөр. Бул китепте турмуштун чындыгы жазылган. Жана ар бир жарандын өз өлкөсүнө, маданиятына салым кандай кошкон ал боюнча кеңири жакшы даана айтылып, жазылып кеткен. Жана эң негизгиси ушу кыска мөөнөттүн ичинде кандай мамлекетти жакшы жолго, туура жолго өнүктүрсө болот деп айтылган. Ошондой эле бүгүнкү иш-чарада негизги максатыбыз китеп боюнча сөз болот. Биз азыр мына бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китеби жөнүндө сынак кылып атабыз. Мындай китептерден бизде миңдеген китептер, жүздөгөн китептер бар. Эми бул бир гана себеп болуш керек. Ушул сынактан кийин буга окшогон сынактар да көп болуш керек. Бул китепте окудуңуздар бардык багыт тармак боюнча жазылган. Ден соолук боюнча, айыл чарба иши боюнча, илим билим боюнча, армия боюнча, агартуу маданият системалары боюнча жазылганда. Ошон үчүн урматтуу мына бүгүнкү салтанаттуу аземдин катышуучулары, китеп окуу кандай маанилүү экенин биз түшүнүшүбүз керек. Биздин мына жашоонун эрежесин түшүндүргөн ыйык Куран китепте дагы окуу деп айткан. Ал жерде билесиздер, билгендер менен билбегендер даражалары бир эмес деп айткан. Себеби китеп окуп алып билимдүү болгон менен билимсиз китеп окуган бирдей катарда турбайт деген ушундай маанизде, маңызда айтылган. Ошон үчүн бул жерде Финляндия өлкөсүнө жазылып кеткен, бул бир өлкөнүн тарыхы. Фин өлкөсү билесиздер, тарыхтан окугансыздар, баткактар, саздар өлкөсү болгон. Ушул белгилүү өз элин сүйгөн, мекенин сүйгөн, ошол мезгилдин улуу чоң философу, саясатчысы, ойчулу Вильгельм Снелман деген ушул атактуу инсан ушул баткактан кандай ушул Европадагы эң алдыңкы өнүккөн бүгүнкү күндөгү мамлекетке алып чыккан. Анан акыры ошондо айтылган ак лилия, жогоруда айтып кетти, ак лилия гүлдөрү аттуу мамлекетке айландырган. Ошондо айтып жатат, эгерде бир өлкөнүн келечегин көргүң келсе, анда сен алардын жаштарына көңүл бур деген. Мына бүгүн негизги биздин жана жогоруда мен максатты айтып кеттим, биз биздин жаштарыбызга көңүл бурушубуз керек. Биз баш мыйзамда бардык жерде айтабыз, жаштар биздин келечегибиз дейбиз. Келечекти үчүн анда биз бардыгыбыз биригип, биз аракет кылышыбыз керек. Мына жерде мен жазып алдым, силерге окуп берейин. Мына китеп жөнүндө, жана жогоруда айтпадым, бүгүнкү негиз китеп жөнүндө сөз болот деп, китеп жөнүндө улуу биздин жазуучуларыбыз, акылман инсандарыбыз дагы жакшы сөздөрүн айтып кеткен да. Мына биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов, сен китепти ачсаң, ал сени деген. Сен китепти ачсаң, китеп сени ачат деген. Ал эми Алыкул Осмонов китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы деген. Орусиялык жазуучу Александр Пушкин китеп окуу бул эң жакшы билим алуу деген. Алексей Глухов китеп бул жан дүйнөнүн дарысы, илимдин кампасы, акылман булагы деген. Ал эми өзбек улуу поэти, философ, ойчулу Алишер Навай айткан, эмне деген, бул дүйнөдөгү эң жакын дос ким, бул китеп деп ушуну белгилеп кеткен да. Китеп окуу боюнча сынак 19-кылымдан бери чоң мареке айланып өткөрүлүп келип жаткан. Билесиздер, китеп сынагына катышкандардын эмгеги бааланган, маани берилген жана белгиленип кеткен ар дайымчы. Ошон үчүн мына китепке мына жогоруда биздин улуу жазуучу инсандар дагы айтып жатпайбы китеп жөнүндө кандай келечекте пайдасы тие турган үчүнчү. Мына биздин мамлекет кызматкерлер, мына менден кийин да бүгүн мына көп аттуу башты инсандар келди. Алар дагы китеп жөнүндө, маданият жөнүндө, илим жөнүндө биздин сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанды кандай алдыга жылдырсак болот, ошо боюнча кеңири сөз айтышат. Алар дагы айтып кетет. Чыңгыз Айтматовдун дагы бир сөзүнө мен токтолгум келет да. Эгерде сен бирөөгө жакшылык кылгың келсе дейт, эмне сен өз үйүңдөн жакшы жаш өзүң балдарды тарбиялап коомчулукка чыгар дейт. Ошон үчүн биз китеп окууга биз өздүн үй бүлөбүздү үгүттөшүбүз керек. Жора жолдошторубузду,
туугандарды бардығын жақындарды біз китеп оқу дешimiz керек да. Мен жақында иш сапары менен Түштүк Кореяга барып келдим. Мына кетип жатып, самолетто эле ушу телефон чукулап, азыр эми телефондо бардык, интернетте бардык. Южный Кореяны билебиз, эң өнүккөн мамлекеттин катарында. Эмнеси менен бул айырмасы бар экен десек, элинин деп. Элдер китеп окушат экен бардыгычы. Эң хоббиси дейт бул китеп окуу дейт. Эми китеп окуу мурда дагы мына кеңири жайылтылган, пайдалуу ушу маданияттын түрү болуп келгенде, эми азыр эми мына заманга байланыштуу санариптик каражатка айланып жатпайбы? Эми бул дагы жакшы, тез маалымат алуу булактарынан бири, телефон, планшет жаныбызда. Бирок окумуштуулардын бир айткан сөзүнө таянышыбыз керек. Китеп окуган адамдын дейт, адамдын мээсинин дейт, маанилүү бөлүкчөлөрү дейт, жакшы иштейт экен. Аң сезими жакшы көтөрүлөт дейт да. Ошон үчүн биз ушул жакка да көп көңүл бурушубуз керек. Эми урматтуу бүгүнкү сынактын катышуучулары, мына бул эл аралык сынак, бул жогоруда алып баруучу айтып кетти, бир канча чет өлкөдөн катышыптыр. Индия, Туркия жана башка мамлекеттердин, биздин өзүбүздүн шериктеш көз карандысыз мына коңуш мамлекеттерден катышып жатышат. Окурмандар онлайн формат түрүндө катышып, көбү мыкты болуп байгеге жетишти. Бирок кийин алдыңғы орынға жетпесе, мен аларда жеңүүчү деп эсептейм да. Алар өздөрүнүн акыл казынасын, руханий байлыгын толтурушту. Бул алган китептеги биз бардык тажрыйбабызды келечек мекен үчүн, элибиз үчүн, мамлекет үчүн, маданиятты жогорулатып биз ишти алып барышыбыз керек. Себеби алган акыл казынасын биз жумшашыбыз керек. Буну бардыгын сактап калып жүрө бербей, буну элге, биздин жаштарга биз жумуштап келечек үчүн алып барышыбыз керек. Эми сөзүмдү кыскартсам, менден кийин дагы абдан көп бул бүгүнкү иш-чара боюнча сүйлөп турган коноктор бар. Мына алыстан, жакындан келген урматтуу коноктор, силерге чоң ыраазычылык билдирем. Алтындай убактыңыздарды ушу мамлекеттин келечеги үчүн бөлүп мына келип отурасыздар. Мына эгерде биз бардыгыбыз китеп окууну үгүттөсөк, биз ойлойбуз алдыда көп мамлекеттин ийгиликтери болот деп айтып кетемин. Ана ушул учурдан пайдаланып, мына март айы, жаз мезгилинин биринчи айы, мына биздин апаларыбыз отурат, ажарлуу эже карындаштарыбыз отурат. Жаз майрамыңыздарды куттуктайм баарыңыздарды. Ошондой эле мына Рамазан айы жакындап келе жатат. Ыйык Рамазан айыбыз, ушу көптөн көбүбүз күтүп атабыз. Ушул Рамазан ыйык айында ар бир үйгө кут береке кирсин, ыйман кирсин. Ал эми бизде ардайым мамлекетте ынтымак, ырашкерлик, өнүгүү өсүү, ийгиликтер болсун. Маданияттуу элге айланалы. Рахмат сиздерге. Эң сонун ыраазычылык билдирели. Китеп окууга жалпы асылдарды шыктандырууга болгон багытталган сөздөр менен биргеликте жаз майрамы менен жалпы боордошторубузду куттуктап кеткен Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрзак Сүйүнбек Абдуллаевичке ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир аталакан чаап коюңуздар. Китеп десе жайылып канаттары. Өз ишинин чыныгы фанаттары болгон Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын сөзгө чакырабыз. Мирлан Самойкожо агайыбызды, Алиев Медербек Кубанычевич агайыбызды, жана ошондой эле Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичти. Жогорку Кеңештин экс-депутаты Карашев Алы Азимовичтерди сөзгө чакырабыз. Келиңиздер. Борбор калаабыздан атайын дал ушул иш-чарага катышуу үчүн келген кадырлуу агайларыбызды, Жогорку Кеңештин депутаттары Мирлан Самойкожо, Медербек Кубанычевич, Нуржигит Кадырбекович, ошондой эле Алы Карашев агайларыбызды ортолукка чакыралы. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын деп айталгы, салтанаттын катышуучулары, менимче бүгүнкү күндөгү Кыргызстанга эң керектүү болгон ушундай абдан жакшы иш-чара уюштурулуп, ошонун жыйынтыгы чыгарылып жатат да. Ошондуктан ушуну уюштуруучуларына мен өтө терең, чын дили менен терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн биздин жаштарыбызды келечекке тарбиялоого болгон мааниси абдан чоң бүгүнкү иш-чаранын.
Мына азыр жогоруда да демилгечисине Сүйүн Абдуллаевич айтып кетти. Бул китеп жөнүндө мен да бир кыскача бир эки сөз айта кетейин. Мен да изилдеп мындай карап чыктым бул китепти. Бул биринчи жолу мындан 100 жыл мурда 1923 жылы серб тилинде Нарочи деген наам менен ат менен чыгып бишче которулганда жашоонун жаратуучулары деген ат менен жарык көргөн экен бул китепчи. Андан кийин 1925 жылы болгар тилинде которулуп 14 жолу басылып чыккан. Ал эми 1928 жылы Түркиянын биринчи президенти Мустафа Кемал Ататүрк бул китепти түрк тилине которуп, түрк тилинде басылып чыгарылып, ар бир мамлекеттик кызматкерди милдеттүү түрдө ушул китепти окуйсуңар деп окуткан экен убагындачы. Ошондой эле мектеп программаларына кирип бул китепти жаш балдар мектептен баштап ушул китепти дагы программага кирип окуткан экен. Ошондой эле армиянын офицерлерин дагы ушул китепти изилдеткен экен убагында. Мына бүгүнкү күндө дагы бул китептин актуалдуулугу жоголгон жок. Мына бүгүнкү күндө дагы биздин кыргыз тилине которулган дагы бизди абдан чоң мени кубантып атат. Мына 100 жыл өтсө дагы актуалдыгы өтө чоң. Бүгүнкү ушул алынган жашоодон алынып жазылган китеп. Себеби бул китептин автору дагы Григорий Петров дагы Россиядан ошо убагында миграция болуп барып, эмиграция. Ошол жерден анан өзүнүн алдыңкы мамлекетте кандай болуш керек өзүнүн көз карашын жазган китеп экен. Ошондуктан бул китептин дагы биз үчүн да мааниси чоң. Ушунча убакыт өткөндөн кийин дагы кыргыз тилине которулуп, бүгүн момундай чоң конкурс, эл аралык дейм 10 өлкөдөн катышып аткан конкурс жарыяланып, ушундай деңгээлге чыгарылып аткан мына негизги демилгечиси Сүйүнбек Абдуллаевич Өмүрзаковго да мен терең ыраазычылык билдирип кетем. Финляндия мамлекети жөнүндө дагы бир-эки ооз сөз айтып кетейин. Мен анын китептен окуу эмес, убагында өзүм да барып ошол мамлекетти да изилдегенмин. Менимче Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин биринчи дебейин, биринчилерден барып изилдедик эле. Бул 1997 жылы барганбыз. Мындан 27 жыл мурда Финляндия мамлекети дагы бир жагынан алып карасак Кыргызстанга ошол мезгилдеги калкынын саны дагы тең болчу, 5 миллион болчу ошол мезгилде. Анан Кыргызстанды тоолордун өлкөсү деп атасак, Финляндия болсо көлдөр менен токойдун өлкөсү деп. Себеби алардын аймагынын 80%дан ашыгын көлдөр менен токой ээлеген мамлекет болчу. Мына ошол жерден дагы биз көрүп адамдардын мамлекетке болгон патриоттуулугу, улуттук сезимчилдиги, анан ал жерден алардын ишке болгон өзүнүн окууга болгон мамилесин көрүп дагы биз абдан бир мындай жакшы бир абдан өзүбүзгө чоң сабак алдык эле. Мен бир-эки мисал менен айта кетейин. Мисал үчүн ошол мектепте окуган балдарга илим менен изилдегендер өтө чоң көңүл бөлүнчү. Мисал үчүн аспирантурада окуган бир кыз бизге котормочу болуп жүрдү. Анын ошол мезгилдеги стипендиясы эле 1000 марка болчу. Ошондо биздин мамлекет кызматкерлер бир 40-50 доллар орточо айлык алат эле. Биздикинен бир 4-5 эсе чоң болчу да. Анан ошондой эле сыртында дагы ишимдикти айтпай эле коеюн, ишкенге тыюу болчу ал жерде. Мындай көчөдөн бир да кишини көргөн жокпуз. Ал эмес чылым чеккен, тамеки чеккенди да көчөдө каалаган жеринде тарта албайт. Ошо өзүлөрүнүн атайын белгилеп бөлүнгөн жери бар, ошол жерде гана тартышуу да. Анан бир чоң бир атактуу профессор менен таанышып да баарлашып, анын үйүнө да барып бир көрүп калдым мен. Ошондо бир айтып, тамашачынга салып айтты эле. Биз да окшош жактарыбыз көп, калкыбыз, жерибиз, анан ошондой эле биз деген бир кылымдарда биз да көчмөндөрбүз. Биз түндүк тарабына кеткенбиз, силер түндүк тарабына кеткенсиңер деп тамашалап айтты эле да. Ошондуктан урматтуу салтанаттын катышуучулары, өзгөчө жаштар, бул китептин, ошондой эле баардык китеп окугандын мааниси абдан чоң. Биз дагы Кыргызстанда ушундай улуттугубузду көтөрүп, патриоттуулугубузду көтөрүп, анан билим деңгээлибиз өтө бийик болушу керек. Ошондо биз Кыргызстанды өнүктүрөбүз. Кыргызстанда өнүккөнгө толук шарт бар. Бүгүнкү күндө да жылыштар болуп атат өнүгүшүнө дагы. Ушуну баарыбыз жапатырмак болуп туруп, колдоп, биригип Кыргызстаныбызды гүлдөп өнүккөн өлкөгө жеткизүү ушул жерде отурган ар бирибиздин милдетибиз. Ошондой эле мен дагы бир нерсени айтып кетким келип атат, Сүйүн Абдуллаевич. Мүмкүн кийинкиде бул конкурс, китепти окуу конкурсу болсо, кийинки конкурсту мүмкүн биз
китеп жазгандар боюнча бир конкурс кылабыз. Кыргызстан, мисалы үчүн Кыргызстан асман тиреген тоолордун өлкөсү деп туруп бир сынак кылбайлы. Ушуну келип кийинкиси чыгаралы, жазсын, биздин да таланттуу жазуучуларыбыз отурат. Жазып ошону дагы биздин да чоң салтанат кылалы. Ошондуктан дагы бир жолу мен куттуктайм. Ушул бүгүнкү чоң салтанат менен демилгечилерге дагы бир жолу терең ыраазычылык, баарыңыздар аман болуңуздар, Кудай ден соолук берсин. Жаз байрамыңыздар менен эжекелерди куттуктап кетем. Келе жаткан 8 март байрамыңыздар менен жакшы ушундай чоң иш-чаралар Кыргызстаныбызда боло берсин, Кыргызстаныбыз өсүп өнүксүн. Алы карашы, ыраазычылык билдирели. Ата бабам тарбиялап балдарын, бул ааламда башты бийик кармадым. Кайда жүрсөм сыймыктанып айтам мен, кандай бакыт кыргыз болуп калганым деген ырсаттарына шайкеш келген кезектеги сөздү ак калпагын башынан түшүрбөгөн Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке беребиз. Алаканча коюңуздар. Зампарлап, кардын төгүп турган үчүн шүгүр. Гүлдүн, чөптүн өнүп турган үчүн шүгүр. Ушунча адамдар дүйнөнүн булуң бурчунан келип, китепке, акылга көңүл бөлүп турган үчүн шүгүр. Буттун басканы, колдун кармаганы, көздүн көрүп турган үчүн шүгүр. Аллага шүгүр айталы. Ден соолукпу, жаманчылыкпы дегенде экөө тең маанилүү, бирок аманчылык көбүрөөк маанилүү деп айтышат. Эмне себептен дегенде ден соолук бир адамга тиешелүү болсо, аманчылык бүткүл адамзатка тиешелүү. Бүгүн үй салсаң, алтын топтосоң, доллар толтурсаң кабыңга, бирок бир бомба түшө ошонун баарын карабай качасың. Эмнеге айткым келип атат? Эмне үчүн бүгүн көзгө көз чагылышып, тизеге тизе тийишип топтолуп атабыз? Анткени бизде аманчылык, бейпилдик, тынчылык. Украинада мындай жыйын болбойт азыр. Палестинада мынтип эл топтоло албайт. Ошон үчүн аманчылыкка чек шүгүрлөрдү айталы. Кудай ушул аманчылыкты, тынчылыкты кут кылсын. Чоң рахмат сиздерге. Аталышын караңыздар, мекенди сүйүү имандан дейт. Биринчи орунда ден соолук, экинчи орунда тынчылык деп атабыз, бирок биринчи орунда ыйман. Ыйман болсо ден соолукта болот, тынчылыкта болот. Адам эгерде жүрөгүндө ыйман болбосо, адам кепиндеги айван болот экен, же адам кепиндеги жырткыч болот экен. Башы кара бут айрын барды эле адам болбойт. Ошон үчүн адамды адам кылган ыйман, адамды адам кылган акыл, адамды адам кылган адеп, адамды адам кылган туура ой. Ал эми ойдун, ыймандын, адептин өзөгү булагы жакшы китептерде. Ошон үчүн китепти ачсаң да Чыңгыз Айтматов китеп дагы сени ачат дейт. Китепке сырыңды айт, китеп сенден сыр сурабайт. Ошон үчүн ким китеп менен дос болсо, бала кездеги бир ырды айтып коеюн. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Мекендештерим, жашоонун оңдош үчүн жолду оңдоп, экономиканы көтөрүш шарт эмес экен. Биринчи ойду оңдош керек экен. Анан өрнөк болуш керек экен. Бала айтканыңды жөн гана угуп коет экен, бирок кылганыңды кайталайт экен. Баланы оку дешти билебиз, бирок өзүбүз окуп атабыз батинлер, кептин бардыгы мына ушунда. Көргөнүң Түркиянын сериалы, атаң өлсө ыйлабайсың, кайненең өлсө сүйүнөсүң, бирок кинодогу Кемаль өлүп калса ыйлап атпайсыңбы? Күжүмпө сүйгөндө жетпей калса сен да кошо ыйлап жүрбөйсүңбү? БТСтин балдары эмне болду, Blackpink'тин кыздары эмне болду деп кыжылат болуп атпайсыңбы? Бүгүн Сүйүн акебиздин кылган иши бул кыргыздын руху, кыргыздын келечеги, жаштардын духу, жаштардын максаттуулугу, жаштардын дүбүртү. Ошого арналган иш-чара. Анткени жаштар кандай болсо келечек ошондой болот. Келечек кандай болот Кыргызстандыкы деп сураса, мен жаштарды көрсөтөм. 20 жылдан кийин балам сен кандай болсоң, кызым сен кандай болсоң, Кыргызстан ошондой болот деп айтат элем. Ошон үчүн Кыргызстанда азыр отуруштун түрү көп. Бажы отуруш, классташ отуруш, курсташ отуруш, 70-лердин поколения ынтымагы, 88-лердики өткөндө бири Бишкекте айтат имиш, экинчи роддомдо төрөлгөндөрдүн дагы ынтымагын уюштуруп койбойлу деп. Эми ынтымак ушундай амалдар менен болуш керек, ушундай адамдар менен болуш керек. Сүйүн агасына чоң рахмат. Кудай колдосун, коргосун, жолдосун. Ушул иш-чарага келгендердин бардыгы өзгөрүп кетет, кептин бардыгы ошондо. Ушул иш-чарага окубай келгендер деле жаңы чөйрөгө кошулуп кетет. Чөйрө деген ушундай сенден сурап отурбайт, оңдоюмбу же бузайымбы деп. Холодильникке чыныга сууну коюп туруп, морозильникке салып койсоң, тоңдурайымбы деп сурабай жөлө тоңдуруп коет. Ошон үчүн бала кандай чөйрөдө жүрөт, маани берели. Мына ушул чөйрө оңой турган чөйрө. Мына ушул чөйрө өнүктүрө турган чөйрө. Мына ушул чөйрө кең келечекке баштаган чөйрө. Кудай ушул чөйрөнү кут кылсын.
Башыбыз эки болсын, экилерибиз жети болсын, келечегибиз кең болсын, ыкыбалыбыз Алла Таала тең болсын. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, бир нерсени айтып берейин, ушу менен бүтүрөйүн. Адам ата жаралган мезгилде танда деп алдына 3 нерсени койгон экен. Биринчиси акыл, экинчиси илим, үчүнчүсү уят. Адам ата кыйналып отуруп акылды тандайт экен. Ошондо айтат экен, уят менен илим эми кете бергиле. Адам силер тандабай койду, урух аламына кеткиле дегенде, жок, кетпейбиз дептир. Эмнеге десе, акыл кайда болсо биз ошакта болобуз деп адам денесине кирген экен. Ошон үчүн көзгө уят жайгашыптыр. Көздү сакта деген сөз бекер эмес. Жүрөккө илим жайгашыптыр, башка акыл жайгашыптыр. Акылды өнүктүрүштүн бирден бир жолу бул жакшы китеп. Жаман китептер дагы бар. Ошон үчүн мен дайым айтам, аял тандаганда адашпа. Өмүр базары деп коет. Дос тандаганда адашпа. Досуң кандай болсо ошондой болосуң. Анан китеп тандаганда адашпа. Анан кесип тандаганда адашпа. Кудай бизди адаштырып алсын. Ушул келген балдар Кудай кааласа көрөсүздөр. Кыргызстан келечектеги Айтматова, келечектеги Толстой, келечектеги Разакова, өнөрдүн башындагы тил, акыл кандай болсо ошого жараша амал болот. Амалың болсо адамың болот, адамдан кийин ааламың болот. Чоң рахмат сиздерге. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат агай, ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кийинки сөз кезегин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Медербек Алиев агайыбызга беребиз. Эми Нуржигит мырзадан кийин бирдеке деште кыйыныраак негизи. Урматтуу Ордолу Ош шаарынын тургундары, мен дагы жашыраак болсом, жашымдын басып өткөн жолумдун эң таттуу мезгилдерин бири ушу Ош шаарында жашап өткөм. Араванский районунда. Ошончо мен дагы сиздердин катарыңыздардамын. Кайсы жерде болбойын дайым айтып жүрөм. Мен дагы кайсы бир деңгээлде Оштукмун деп. Ошончо Ошко дайым келген сайын өзгөчө толкундануу болуп, ушул басып өткөн жолдорду, көчөлөрдү көрүп, өзгөчө сезимдерге берилесиң. Ошолор азырда кайталанды. Урматтуу туугандар, өзгөчө эң башта уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип кетким келет жеке өзүмдүн атыман. Себеп дегенде бүгүнкү күндө илимдин, билимдин, китеп окуунун маанилүүлүгү абдан жогорку деңгээлге чыкты. Интернет адам баласынын турмушуна келгенден баштап көп нерсени өзгөртүп салды. Ошонун арасында илимге сугарылуун дагы. Мен албетте чыгармачылыктын адам эмесмин. Маданият тармактын адам эмесмин. Мен юридикалык тармактын адаммын. Андыктан адамзатынын цивилизациясынан бир-эки мисал келтирип кетейин. Белгилүү дүйнөнү өзгөрткөн юристтердин арасында китеп кандай орун алган. Маселен, Индиянын эгемендүүлүктү алып берген Махатма Ганди байлыгы болгон эмес, бриллианттары болгон эмес, банкта счеттор акчалары болгон эмес, бирок чоң библиотекасы болгон. Белгилүү юристтин. Кубинский революционер Фидель Кастронун 26 жашында бийликке келген. Саясий процедураларын бери койлу. Бирок книга рекордов Гиннесиге кирген эң күчтүү оратор катары. Ошону эстегендери мемуарларда жазат экен. Фидель Кастронун эч кандай байлыгы болгон эмес, бирок 2 чемоданы болгон, ичи толо китеп болгон дейт. Ал дагы юрист болгон. Барак Обаманын, Америка Кошмо Штаттарынын мурунку президенти, юрист. Анын дагы абдан чоң килейген библиотекасы болгон. Айта берсек, сөз уланып берет. Эң айта турган маанилүү нерсе, мына азырдагы Нуржигит мырза айтып кетти, китептерди да тандаш керек. Улуу Орусиянын жазуучусу Максим Горькийдин айтканы бар. Книги читай, однако помни. Книга книгой, а своим мозгом двигай. Ар кайсы китептер бир гана туура багытка алып бара бербейт. Китептерди да иргеп, жакшысын туура багытка алып бара турганын тандай билишибиз керек. Ошончо келечек жаштар силердики, мен деле жашмын, биздики десем жарашат. Китепти көбүрөөк окугула. Бул сөзсүз түрдө абдан чоң салымын, зор салымын кошот. Инсан катары, мамлекеттик ишмер катары, мамлекетке пайда келтирүүчү адам катары таасир берүүгө. Анан бүгүнкү иш-чаранын аталышы дагы мына жазылып турат. Мекенди сүйүү ыймандан башталат деп. Мен ушуну абдан туура деп ойлойт элем.
бүт нерсенин булак башатында ыйман турат. Азыр эмнегедир 21-кылым келгенден бери өзгөчө ашынган либералдык баалуулуктар келгенден бери ыйман азайып бараткансыйт. Маселен, жолук салынган кыздарды жеригендер көбөйдү, тилдегендер көбөйдү, жамандагандар көбөйдү. Деги эле ыйманга каршылык кайсы бир күч иштеп аткандай элес калтырат. Мен ойлойт элем, бүт нерсе чынында ыймандан. Ыймандуу адам дайыма билет ата-энеге кандай мамиле кылыш керек. Үй бүлөдө келиндин орду кандай, үй бүлөдө күйөө баланын орду кандай. Жашы жетилген, ишке жарамдуу балдар ата-энесине камкордук кандай көрүшү керек. Бүт нерсе мына келип ыйманга таянат. Ошон үчүн бүгүнкү сынактын күчтүүлөрү жеңди деп ойлойм. Күч атасын тааныбайт дейт. Оюнда достук жок дейт. Бул эми таймашта жалаң күчтүүлөр, татыктуулар жеңишине мен тилектешмин. Ушул иш-чараны уюштуруучуларына Сүйүн Абдулдаевичке да ыраазычылык билдирип кетким келет. Чакырууңузга рахмат бардыңыздарга. Жашасын Кыргызстан. Эң сонун ыраазычылык билдирели. Кезектеги сөздү Мыйырлан Самыйкожо агайыбызга берели. Амансыздарбы, ардактуу пикетке эмес, китепке чуркаган ордолуу оштун орошон ой баккан, сөз баккан, кеп баккан тургундары. Амансыздарбы? Кыргыз эзелтеден бери мына ушинтип китепке, сөзгө, кепке, акылга, тереңдикке үңүлүп жашаган эл. Кыргыз эзелтеден согушка чуркабай, комуска чуркаган эл. Кыргыз эзелтеден жолду жапканга эмес, жолду ачканга чуркаган эл. Кыргызда айтылат, биринчи боюң таза болсо, экинчи оюң таза болсо, үчүнчү жолуң таза болот дейт. Бүгүн мен ушул жерден ак лилия гүлдөрүн көргөндөй болуп атам. Анткени ак тилдүү адамдар, ак элечек, ак жоолукчан, эжекелер, карындаштар жана ак калпакчан агалар жана досторду көрүп атам. Бар болуңуздар. Китеп бул сенин түбөлүк сатып кетпей турган досуң. Китеп бул сенин акыл казынаң. Китеп бул сенин абийириң. Китеп бул сенин жүзүң. Китеп бул сенин ким экендигиңди аныктай турган нерсе. Сиздер бүгүн этке эмес кепке чуркап, сиздер бүгүн башка нерсени, же болбосо бирөөнүн үй бүлөсүн, же бирөөнүн басканын, бирөөнүн саясатын, бирөөнүн турмушун, бирөөнүн тагдырын талкуулабай, кантип өнүккөн өлкө болобуз деген нерсени талкуулап атканыңыздар өтө кубандырат. Өтө кубандырат. Бизде Байдылда Сарногоев деген акын бар, болгон. Ошонун бир ыры бар. Бир үй көрдүм жумгалдан, бир топ үйдүн алды экен. Карап эле тургудай кандай уста салды экен. Килемге бая бирок китеп жактан жарды экен. Жайпалактап үйеси жай сурашып отурдук. Кагып силкет балдарын каалашпайт деп окууну. Китептери жок болсо алар килемдерин окуйбу дейт. Урматтуу туугандар, биз бир күндө канча аш казаныбызга азык берип аткан болсок, бир күндө канча баш казаныбызга азык берип атканыбызды билбей келатабыз. Ошон үчүн бош араба катуу калдырайт болуп атабыз. Ошон үчүн бош челектен катуу үн чыгат болуп атабыз. Ошондуктан биз кыйкырыктардын доорунда жүрүп атабыз. Мынакей, бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китепте дагы бир топ тарыхтар жазылып турат. Аны мен айтпасам дагы сиздер жакшы билесиздер. Ошол учурдагы адамдардын пейили, ошол учурдагы адамдардын маданияты, ошол учурдагы адамдардын бири-бирине болгон
мамилеси кандай болгондугу тууралуу кеңири жазылып турат. Мамлекеттик ишмерлердин бюрократизм же болбосо бири-бирине корстон болгону, төрөпейил болгону, кайдыгер болгону же болбосо ошол ар бирине келген карапайым элге министрлер, чиновниктер, депутаттар, башка бийлик өкүлдөрү текебер мамиледе болгондугунан бери жазылып турат. А бизде ички маданият деген нерсени биздин кыргыз эли эзелтеден бери сыйлап, урматтап, жана ошону менен карманып келатат. Биз, урматтуу туугандар, канчалаган мыйзамдарды жазып атсак, бул убакка чейин мынакей 33 жылдык тарыхыбызда канча мыйзам жазылган болсо, ошол мыйзамдардын жарымы иштесе, жарымы иштебейт. Туурабы? А бизди кылымдардан бери картып, кылымдардан бери сактап, кылымдардан бери жашатып, кылымдардан бери кыргыз кылып келаткан жазылбаган мыйзамдарыбыз сиздердин ички жан дүйнөңүздөр жана акыл көйлөгүңүздөр, ата бабаларыбыздын каадасы менен салты, кадыры менен наркы. Урматтуу туугандар, биз бүгүн заманын бөрү болсо, бөрү түлкү болсо, түлкү бол деген заманда жашап жаткан учурда элди алдыга ээрчитип, Махатма Ганди деп жана жогорудагы кесиптештерибиз айтып кеткендей, Снелман сыяктуу жана жогорудагы Сүйүн агабыз айтып кеткендей, инсандар биздин арабыздан дагы чыгат экен. Мен сиздерге бир баса белгилеп айткым келет. Бүгүнкү кыргыздын, бүгүнкү замандын Снелманы Сүйүн Абдылдаевич. Сиз Снелман болдуңуз. Неге дегенде, мына биздин ушундай учурдан жаштарга жаңылык киргизип, өнүккөн тарыхты окутуп, кантип өнүгүү керек экенин жана башында айтып кеткенде оюна салып бердиңиз. Оюна, акылына салып бердиңиз. Сиз билип билбей үрөөн себеп койдуңуз. Үрөөн себеп койдуңуз. Жан дүйнөлөрүнө жакшы үрөөн таштадыңыз. Ошол үрөөн, мен ишенем, ушул жердеги бүгүнкү жеңүүчүлөр, ушул жердеги катышуучулар эртең ошол үрөөн жемиш болот. Мөмөлүү дарак болот. Анан мөмөсү эртеңки өнүккөн мамлекеттин пайдабалын көтөрөт, түндүгүн көтөрөт, түптөйт. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сөзүмдүн аягында эл уулу Элмирбек Иманалиевдин 4 саба менен жыйынтыктагым келип атат. Ый угулбай короолордон эшиктен, ыңа аласын наристе үн бешиктен. Көркү болсун комбайндар талаанын, көрсөтпөсүн танкалардын караанын. Короолордо коргошун, ок болбосун, койдун гана корголдор ойносун. Жан жыргаткан таңдар атып кеч кирсин, жалгыз жаздык эки баштан эскирсин. Безелентип чегирткесин бакасын, бейпил күндөр, эркин бейпил түндөр, эркин күндөр жашасын. Элмирбек Иманалиев. Бар болуңуздар, ардактуу туугандар. Дайыма жан дүйнөңүздөрдө китеп болсун, билим болсун, акыл болсун, нух болсун, каада болсун, салт болсун. Аман болуңуздар. Эң сонун ыраазычылык билдирели. Мыйзамга да токтолгон, өнүгүүгө да токтолгон ошону менен биргеликте ыр саптары менен биздин маанайыбызды, духубузду көтөргөн агайларыбызга ыраазычылык билдирели. Орындуктан орун алсаңыздар болот. Алаканча коюңуздар туугандар. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки сөздү билимдүүгө дүйнө жарык дегендей, илим, билимди, маданиятты өнүктүрүүгө өмүрүн арнашкан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Осмоналиев Каныбек Осмоналиевичти Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Кендирбаева Догдургүл Шаршеевнаны. Ошону менен биргеликте Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Аскарова Айнура Алмазбековна айымды дагы ортолукка чакыралы. Келиңиздер. Саламатсыздарбы?
Урматтуу Ошту туугандар, мен 2 күндөн бери Ошто кыдырып жүрөм. Тамагым бираз ооруп атат. Мен азыр депутаттардын жалын сөзүнөн кийин бираз апкарып калдым. Сүйүн, сен мен инимсиң. Мен сени ар дайым ушул милиционер, майор кезинде билгенмин, анан кийин генерал болдуң, азыр депутат болдуң. Ушундай бир сонун китепти сүйүүчүлөрдү уюштурганын мени да апкартып койду. Эртең менен экөөбүз сүйлөштүк. Сен айт. Экөөбүз сүйлөштүк. Монтип айттың ба, агай, бир келип бериңизчи деп. Мен ушул сөзүмдү айрыкча сага арнагым келет. Сүйүн, канаңбы генералдардын баары сендей болсо. Бир китеп окуган генерал бар. Жалаң эле баягы буйруктарды окуган. Мен Каракулжа районунун эң күчтүү каракулжадар мени кошпой жүрүшөт. Ажике деген жайлоосунда чоңойгом. Ошол жерде чоң атам колунда чоңойгом. Эмеде барганда, каникулга барганда, Манасты окутчу Аркабай ака, билесиз. Баягы 3 томдук бар эле го, Манас Семете Сейтек деген. Мына китепти окуткандын эң чоң тарбиясын, маданиятын чоң атам эле мага көрсөтүп коюптур. Мен окуганда жанына табылгы чыгып коюп койчу. Обонго кошуп окушум керек болчу да. Кичине эле бир фальшит этсем, мүрүмө чыгып менен чыгап койчу. Мына ушундай маданиятта чоңойгон, мынакей мен илимдин доктору болдум, бардык эмеге жетиштим. Кептин бардыгы китеп. Биз мына жасалмайын керек, андай мындай деп атабыз, чынында урматтуу депутаттар, Эдер Алиевич, кептин бардыгы китепте. Кептин бардыгы жөнөкөй эле китепте. Эгерде китепти эмесini жеткирип окуй турган болсок, же окута турган болсок, анда биздин келечегибиз бар. Сүйүндүн бүгүнкү жасап аткан иши эң чоң немеси ушунда турат да. Мен мына карап көрсөм, бүгүн мынандай зал толуп турганын биринчи жолу көрүп атам. Ошто. Мына кече сүйлөштүк. Чынында китептин да китеби бар. Китептин да китеби бар. Китепти китеп окутат. Нуржигит менин депутат өткөндө мени эсими оодарып 97% эме тесттен өттү. Бир кол чаап койгучу. Кол чаап койгулачы. Мына ушундай. Мирлан Сами Кожо кече бир гана сөз айтты. Бир гана мени абдан уйпалашты. Мирлан монтип айтты. Ой, этап деп кайка барабыз. Кыргыз тил качан өнүгөт деди. Дагы кол чаап койгулачы. Рахмат. Агай караачылык билдирели. Кезектеги сөздү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана элим министри Кендирбаева Догдургүл Шаршеевнага беребиз. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу эң пайдалуу китепкөй жолугушуучулары. Ушул кароо сынакты өткөргөндүгү үчүн, ушул демилге үчүн эң биринчиден Сүйүнбек Абдылдаевич сизге жана Куштарбек агай сизге терең ыраазычылыкты билдиремин. Финляндиянын керемети эң оор жоготуудан, өз өлкөсүн өнүктүрүүгө болгон багыттан, аракеттен, башка өлкөлөрдүн маданиятына алдырбоодон баштаган. Ал саз, бирок Европадагыдай феномен ар бири акылыйла гүлдөрүн өстүрүп, бүгүнкү күндө мамлекеттин өзүнө гана таандык иденттүүлүгүн, салтын, санаасын, тарыхын тастыктай алды. Сиздин бул жардамыңыз
орду өтө зор. Өткөн жогорку кеңеште сурадыңыздар. Пизадан кандай жыйынтык аласыңар деп. Менин бу жерде коллегаларым отурат. Бала ата-эне китеп окумайынча биз Пизадан күткөн жыйынтыкты ала албайбыз. Анткени окуучунун окуу жана түшүнүү көндүмдөрү болмоюнча ал математиканын эрежесин түшүнө албайт. Окуу жана түшүнүү көндүмдөрү болмоюнча ал маалыматты анализ кыла албайт. Ал өзүнүн көз карашын чагылдыра албайт. Ал дайым бирөөнүн алдындагы, бирөөнүн маалыматынын алдындагы жетеленме болуп калат. Мен ойлойм, урматтуу мугалимдер отурасыздар, биз ушундай чоң демилгелерди, ата-энелерди билимге үндөгөн, балдарды китепке үндөгөн чоң ишмердүүлүктү колго алышыбыз керек. Бизге өтө керек. 57-чи орунду алдык, 69-чу орунду алдык. Өзүбүздүн экономикалык өз ара кызматташы өлкөнүн ичинде 15 жаштагы балдар окуу жана түшүнүү көндүмдөрү жок. Алар дүйнөлүк эмгек рыногунда иштей албайт деди. Биз кийинки жылы тапшырабыз. Дал ушундай окууга жана түшүнүүгө, маалыматты башкарууга болгон чоң акцияларды Кыргызстандын алкагында өткөрүп берсеңиз, бул өтө чоң колдоо болуп эсептелинет. Бүгүн той көп. Тойдо сыңар идиштерди белек кылат. Желим калпактарды, кийилбеген жоолуктарды белек кылат. Эмне үчүн китеп белек кыла албайбыз бүгүнкү күндө? Мен бул ишти терең колдойбуз. Кыргызстан 100 жыл болду өз алдынча, өзүбүздүн желегибиз менен, өзүбүздүн тилибиз, маданиятыбыз менен келе жатканыбызга. Кыргызстанга кызыккан миңдеген өлкө бар. Бирок ошону өнүктүрүш, ошону сактап калыш биздин жаш муундун келечеги. Булардын милдети. Сиздерге дагы бир жолу ыраазылык айтам. Финдердей болуп, ылайым ар бир үйдө баланын китеп текчеси болсун. Финдердей болуп, бала уктарда ар бириңиздер китеп окуп калыңыздар балдарга. Финдердей болуп, келечекке байлык эмес, эң чоң интеллектуалдык мекенге кызмат кылуу, мекенин сүйүү, мекен баалуулугун ардактоо, жананы улантуу боюнча чоң көндүмдөрдү калыптандырууда коомчулуктан биз жардам күтөбүз. Сиздерге чоң рахмат. Мындай демилгелерди Билим берүү министрлиги толугу менен колдойт. Чоң рахмат эжеке, ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кийинки сөз Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Аскарова Айнура Алмазбековна эжекебизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Ордолуу Ош жергесинин тургундары, урматтуу Сүйүн Абдылдаевич, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, урматтуу бүгүн ушул залда отурган биздин кадырлуу агайлар, эжекелер, жана эң негизгиси ушул залда отурган биздин татынакай жаштарыбыз. Бүгүн маданиятта чоң майрам болуп атат. Кыргыз маданиятында, кыргыз адабиятында, ушул Ош жергесинде чоң майрам десек болот. Анткени эң жакшы жөрөлгө мына бир китеп окуучулардын сынагы бүгүн жыйынтыкталган турат. Сүйүн Абдылдаевич, мен сизге чоң ыраазычылык ушул министрликтин атынан, жеке өзүмдүн атыман айткым келет. Эмне себептен? Анткени өзүңүз ушул укук коргоо тармагында болсоңуз дагы, ушул биздин маданиятыбызга, китеп, жалпы адабиятыбызга, анан эң башкысы ушул сынак менен биздин жаштарыбызга бүгүнкүдөй чоң дем күч берип жатканыбызга мен ыраазычылык билдиргим келет. Бул китептин ичинде баары бар. Өлкөнүн өнүгүүсүнөн баштап ата-эне менен баланын мамилеси, өнүгүү жолдору, баалуулуктар, бардык турмуштун философиясы камтылган ушул китепти
ушул жерде сүйүүчүлөр отурат деп ойлойм. Мен залды азыр карап отурсам, бир 500-600 окурман отурат окшойт. Мени кубантканы ушул 600 адамдын арасында басымдуусу жаштары болгону жана кыз келиндерибиздин отурганы абдан кубантып атат. Албетте интернеттин келиши менен муну моюнга алышыбыз керек. Китеп окуу, айрыкча жаштарыбыздын арасында китеп окуу өтө солгундап кеткен учурда китептин рухий баалуулугуна абдан мамиле өзгөргөнүнө байланыштуу бүгүнкү иш-чара бул аябагандай маанилүү иш-чара. Бүгүн чоң бизге баалуу иш-чаранын башын баштап берип койдуңуз. Мындан ары ушул өңдүү иш-чаралар бардык областтарыбызда өтсө деп тилек кылабыз. Биздин Маданият министрлиги бул иш-чараны колдоого алабыз жана сиз менен дагы мындан ары терең иштешебиз. Дагы бир жолу бүгүнкү майрам менен сиздерди куттуктамакчымын. Чоң рахмат эжеке, ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кийинки сөздү көөнөрбүз Кыргыз дөөлөтүнүн даанышмандары, акылмандары, Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов жана жазуучу, котормочу Жумадин Кадыров агайларыбызга сөз кезегин беребиз. Урматтуу замандаштар, кадырлуу Ош шаарынын калкы, келечектүү жаштар. Мен үчүн бүгүнкү күн өзгөчө күндөрдүн бири болуп атат. 2024 жылдын алгачкы жаз айынын алгачкы күнүндө китеп майрамынын башталышы менен, ачылышы менен ушул иш салтанат өтүп атканы өзгөчө кубандырып турат. Анткени мен өмүрүмдүн ушул күнгө чейинки жүрөгүмдүн согуп турган учурунун бардыгы ушул руханий дүйнөнүн өнүгүшүнө, китеп дүйнөсүнүн өрүш алынышына арналып келат эле. Мен үчүн Сүйүн Абдылдаевичтин, сүйүн инимдин, болгондо да жакын инимдин укук коргоо тармагынан келатып, анан ушул китеп майрамын өткөрүшү өтө чоң жаңылык болду. Бул мен үчүн сыймыктана турган чоң окуялардын бири болгонун айткым келет. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармачылыгында адамзатка чоң суроо менен кайрылды. Канткенде адам уулу адам болот. Канткенде адам уулу адам болот. Канткенде адам уулу адам болот. Чыгармачылыгынын өзөгүндө ушул суроолорду коюп, ушул суроону коюп жүрүп, жазып, өзүнүн өмүрүн чыгармачылыкка арнап өттү. Ал китептин жообу деле менимче ушул бар сыяктанат. Адам уулу адам болуш үчүн китепке жакын болуш керек экен. Китепке жакын болуш керек экен. Китеп менен адамзат өнүгөт экен, келечекке багыт алат экен. Мына ушул нерсени 30 жылдан ашуун биздин өлкөбүздүн өнүгүү багытында биз алиге чейин баамдай албай, биле албай келаткан өңдөнөбүз. Мына эми ушул суроого дагы жооп табылып, эртеңибизге кадам таштай турган учур келип турат, өңдөнөт. Мен ошол 25 жыл жазуучулар союзунда иштеп, ошонун жарым убактысын китеп жайылтуу бюросун жетектөө менен өтүп, анан мына азыркы учурда айылдан ушул элет жеринен
китеп дүйнөсүнө кайрадан багыт алуу жолу башталганы мени кубандырып турат. Өзгөчө биздин Каракулжа районунун Көңдүк айылында китеп кана курулуп, Алайкы өрөөнүндөгү Каңкоргон айылында китепкана курулуп, өз демилгелери менен айылдан башталып китеп окууга мындай багыт алганыбыз өзгөчө кубандырат. Мына бул китепти мен окуп, барактап чыгып, котормочулордун арасында мен жакшы көргөн калемгер иним Куштарбек Кимсановдун бар экени дагы кубандырат. Бул иштин башталышы гана эртең уландысы бүткүл кыргыз жерине таралып кетсе деген үмүтүм бар. Ошон үчүн бул иш-чарага келе жатып, Сүйүн Абдылдаевдин телефон чалуусунан улам, бул китеп майрамына китепти жаратуучу, китепти чыгаруучу чоң басмакананын бир өкүлү Жумайдин Кадыровдун дагы биздин ушул майрамда болуусун мен өтүндүм эле. Мына менин жанымда турат, сөзүмдү ушул иним улантсын. Рахмат. Келиңиз агай. Урматтуу замандаштар, мен өзүм 99-жылы Финляндияга барганмын, жана 2 жума жүргөнмүн дүйнөлүк пен клубтун чакыруусу менен. Ошондо Хельсинки шаарын жана айылдарын күндүз да кыдырып көрдүм, түндөс да кыдырып көрдүм. Таңга жукта ак түндөр деген бир белые ночи деген учуру болот экен. Ошондо кыдырып бир жолу пивоканасына кирип көрдүм. Пивоканасында кадимкидей эле эл көп экен, кадимкидей эле кызуу болуп ичип атышат. Бирок ошо пивоканадагы финдердин денеси мас болгону менен акылы тулгу экенин көргөмүн. Мушташпайт экен да, мушташпай мас болуп жакшынакай кокусу түртүшүп кетсе, түшүнбөй калса кайра кечирим сураш таркап кетишет экен. Анын жашоо деңгээли, экологиясы мыкты экендигин, экономикасы дүркүрөп өнүгүп атканын көрүп, себебин түшүнгөн эмесмин. Эми бул Европа мамлекетте бир ойлоп койгом. Бирок бир нерсени түшүнбөй калгам, суицид деген маселе бар, өзүнө өзү кол салуу. Ошол дагы жогорку деңгээлде экен, аны да түшүнбөй калдым эле. Анан мындан 5-6 жыл мурун Куштарбек мырза чыгарган «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» деген китепти окугандан кийин Финляндиянын өнүгүүсүнүн сыры көрсө, бир улуу адамдын аракети менен болгон турбайбы? Снелман деген агартуучунун бүт өмүрүн арнаган, бүт өмүрүн жумшап жиберген аракетинен келип чыккан турбай деп түшүндүм. Анан жана Мирлан мырза айтып атат, бизде бир Снелман бар деп, мен кошумчалап койгум келет. Албетте Карл Маркстын сөзү бар. Европаны бир каран аралап жүрөт, ал коммунизмдин каран деп. Кыргызстанда азыр 2 Снелман аралап жүрөт. Биринчиси Сүйүн мырза, экинчиси Куштарбек мырза. Андан сырткары бүгүнкү 100 киши китеп окугандыгы үчүн сыйлык алгалтат. Мындай 1 киши, 5 киши, 10 киши алышы мүмкүн эле, бирок бир мезгилде 100 киши сыйлык алганын мен биринчи жолу катышып атам. Демек ошол 100 кишинин бардыгы, 100 жеңүүчүнүн бардыгында Снелман чыгышы мүмкүн. Ошолордо ошондой потенциал бар. Ошон үчүн Кыргызстандын келечеги, мисалы Финляндия бир 20, 30, 40 жылда дүркүрөп өнүгүп алдыңкы катарга чыккан болсо, биз 3-5 өтө кечиксек 10 жылда алдыңкы катарга чыгышыбыз керек. Мунун бир нече себептери бар. Биринчиден 33 жылдык эгемендүүлүк тарыхты басып өттүк. Экинчиден бир өлкөдөн өнүгүү тарыхы деген тажрыйбага ушуну дагы колдонголо жатабыз. Финляндия мамлекетинин өзүндө Снелманды ушул кезде анча баркташпайт, билишпейт. Башка мамлекеттерде, кайсы мамлекетте Снелмандын тажрыйбасына таянса, ошол өнүгүп кетип атат да. Ошон үчүн бизде керек болсо Финляндиядан озуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Анан жеңүүчүлөргө эшикте кирип келе жатканда бир койгон сулуу автомобилди көрдүм, машинаны көрдүм. Ошол биринчи орунга тие турган кишиники болсо керек, жеңүүчүнүкү болсо керек. Ошол чемпионубузга мен бир сунушум бар элем. Ошол машинаны үйүңө алып баргандан кийин, түлө өткөрүп, ырым-жырымын аткаргандан кийин, анан дароо эле сатып жиберип, ошонун бардыгына китеп албайсыңбы деп сунуш кылгым келет да. Албетте өзүң чечесиң, бирок ар бир китеп ушунчалык баалуу болгондуктан бир китепти 1 килограмм алтынга да алмаштырып алсаң боло турган китептер болот экен. Эгер ошол китептин бардыгына, ошол машинанын акчасынын бардыгына китеп алсаң, бир нече тонна алтынга ээ болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн менин сунушум ошол. Бияктан суранып атышат, кыска сүйлөгөлдү. Ошон үчүн көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели. Орнуктан орун алып бериңиздер. Анда эмесе, урматтуу жалпы бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, көңүлүңүздөрдү ортолукка бурайын.
иш-чаранын башында айтылгандай, биринчи бөлүгүбүздү жыйынтыктап алдык. Буйруса, экинчи бөлүктү ачык деп жарыялайбыз. Концерттик программаны баштайбыз, меймандар. Анда эмесе концерттик программабыздын башында эле алдыңыздарда таптап өнөр баккандар, ырдан ырыс тапкандар, сахна көркүн ачышат биздин төкмө акындары. Алдыңыздарда Ахматбек Султан уулу, Эсенбек Кийизбаев жана ошондой эле Арген Беймырза уулу. Ак таңдай акындарыбызды бир алаканча тосуп алыңыздар. Депутаттардын артынан анда ден соолук сурайм калкыман. Эл өкүлдөрдүн артынан андаң эсендик сурайм жалпыңан. Кокуй десем деле кол чаппайт, мына булгоп тоном калкыман. Силер алакан колдуң урсаңар, бизде якынды сүрөп турсаңар, андаң айталы сөздүн ырасын. Бүгүн китепти сүйгөн окурман, баарыңар чогулуп келип турасың. Ушундай эле күлдөрү колдосо, көңүлүңдүң ой жаштарым китепти көздөй бурасың. Бүгүн кубанычындай баарыңар карачы бөлүшүп келип турасың. Биз аттанып келип бул жактан туугандар айтыш концерт бермекпиз. Дал ошол концерт менен алакты болуп жүргөндөн агаларыбыз кеп айтты, бул жерде жакшы иш-чара болот экен, бир сыйра кайрылып кеткин деп айтты. Мына сүйүндөй болгон агабыз баарысын уюштуруп ой жатат дейт, атүгүл баш байгеге тиякта машине сайып жатат дейт. Ушул ийгилигиңиздер артса экен, кагылайын жүк болуп, жалпы кыргыз журт болуп, төгүлсүн бүгүн ошумдаң, анткени төрүңдө бакыт кут болуп. Бүгүн жакшылыктын баарысы жолуңарда болсо не, жанагы темил тулпар ар кимдин колуңарда болсо не. Бирок ошентсе дагы силерге ийгилик каалап карачы. Ырдайлы деп үч акын келип турган кезибиз, жакшынакай ойлорду айталы деген ойдобуз. Кагылайын көпчүлүк, азыр саат 3 болду, буйрусаң 6 дагы силерди күтө турган күн келет. Ийгиликтин баарысы бүгүн илешип турсун этеги, китеп окуп бүт кыргыздын ушундай гүлдөсө болду мекени. Жакшылыктын баарына бүгүн жандап келген Турбаева, силерге жакшы иштерди камдап келген Турбаева, аркабыздан кеп айтып, алдыда мына карачы, китеп окуп кыргыздар өнүгө берсин деп айтып, ушул жерге келгенде улуу кичиң агайын ак эмгектин карачы, жемишин татып күнүңөр бийиктен чыксын эмесе, жаңырып дайым үнүңөр. Ар бир кыргыз балдары илимдүү болсо жарашат, ар бир кыргыз балдары билимдүү болсо жарашат. Билимдүү өлкө карачы, бийикти көздөй баратат. Билимдүү болсоң адамзат көп нерсенин ой жаратат. Ошон үчүн баарыңар китептен баштың албастан, ой ийгилик коштоп дайымаң ошол ынтымак болсун өлкөмдө. Андан узарып кетпей токтоюн, улансын ой ушул эки акын, мен ушул жерден токтоюн. Ким açsa gitip barağın, görükten töt deyt har bir can, gödöndö çeksiz alamın. Bugün kapıstan geldik kayrılıp, kiteptin ugup kavarın.
Andağın ordolu oştun eline men omattu salam salamın. Omuna kitepti süyüp sıylagan el jurtum kanday avalın. Buyrusa kiteptin okup öğrenip kıran kuştay gülönüp geze turgan keskelde. Buyrusan akıldın çeksiz alamın. Jana Esenbek akem aytkanday deputatlar süyledi. Bar ele jakşı deputat baldardı bilimdi gözдөй ündödü. Bar ele bilimdüğün eken çınında jakşı jol eken жүрgөнü. Aytor oңоло токшойт Kırgızdın omattуу bolup gündörü. Antkeni kitepke sayıp birinci. Kırgızda baygeni turat tartuulap. Mirlan akem aytkanday esil ustattın ırmenen tınçtıktı jatat kankuulap. Azırkı keste karaça Kırgızdın barı bölündü. Kırgızdın narkı Kırgızga kas düşman bolup göründü. Oşoğo kiteptin okup үйрөнüp birikse deymin elimde. Tarttırbaylı düşmanga karektey taza jerimde. Asıldargan ardayım atalı Kırgız ulutum arnagan biyik törümde. Kutuktap duran başkısı ak joluğun salınıp. Karaçı akkuday bolgon kızlarga bay çeçekler eç kaçan urunbasın. Izgarga jigitler bar bolsun el tutkasın tutkanga. Jana kızlarımız bar bolsun atanın sözün ukkanga. O jana kuştar baykem kotorgun ar eldin önügü deybi tarıkı. O bizge жылуулuk berip жатқан kez az elderdin jarığı. O bizge tiyip жатқан kez düynelinin salımı. Birok özün tanıbagan ulutlar önügüge alturgay bilimge kaydan jarıdı. Oşoğun özübüzdü da tanıydı, başkalardı da tanıydı. Akıl menen bilimden, hak emgekten bayıydı. Janagı kanıken aytıp ketkendey, enetildi süyöldü. El jurtta ömür süröldü. Alato Kırgızistanım, har Kırgızdın tünögü. Jet atağının kimin bil, jeti eldin tilim bil. Jetmiş alam suktansın, jeti cüzdürdü bilim bil. Birok emine şumduk bilsen da, enetilden kıyım bil. O Kırgızım kıran uğuldarım, Manas degen piring bil. Manas degen kudaydın, Kırgızga bergen tirege. Manaska tolsun dep tileyim, har Kırgızdın jürögü. İşkaşa bersin başkısa, süyündey olgan akemdin. Jakşılık eken tilege, karaçın eçen jaştar var. Jeti til bilip jelpingen, iyigiliklerdi karaça. Emgegi menen geltirgen, kanatыңар talbasın, hayalamga serpilgen. Kanatыңар buyursa, hayalamga kagılıp. İyigiliktin barısa, emgeginden tabılıp. Jaşayver Kırgız jaşayver, kanыңda tuyla var daymay. Kan Manastın kanı torsun ağılıp. Gelgende kuttu kalağan oy men da komustun borun tırmayın. El kaygırsa kaygırıp el jırgasa jırgayın. Ek ağam avdan uzağırdadı. Hansız teleng elderim ısıp jata töngdön ötmen da kıskara geleŋirdayın. Anda deputattardın barı var. El için güygen ardayım, mında Mirlanda yagamdağı var. Ustatımdın ırıların avdan jakşıны okudu. Sistin elmenen bolgon jırgalı. Andıktan bugün baykasam, men dağı bugün oylanıp. Halkım bir zaljaktı jakşı karayın. Süyün ağam olturat bir süyünüştüğü kavardı men dağınır davalayın. Kağılayın canağa
Жақшы долбоор баштапсың, сизден ачылсын бақыт талайың. Азыр bir дағы бала мекенде, bir bara kaçpay қалған заманда 7000'den ашық балаға китеп оқытып жатыпсыз. Дағы да жақшылықтарды қалайын. Анткени мында жаштар бар үчүн Кыргыздын келечеги дагы бар. Эрендери Кыргыздын сиздердей болгондук үчүн эртеңкинин багы бар. Акындар айтып жаткандай, асыл ойду тапкандай, ар качан Кыргыз элимде аштын тою болбосон, аштын тою болбостон, китептин тою болсо экен. Ар Кыргызда карачы, Устатым Элмир айткандай, Устатым Элмирдин дайым карачың асыл ою болсо экен. Кыргызга мынан ар качан Айкөл Манас атамдын мынакей салган бир жакшы жолу болсо экен. Ой, мен калкымда мына ар качан ак тилектерди каалаймын. Анткени рызкысын Кыргыздын ашып жүрөт карачың агаларым бакыт таалайын. Тойгонго кылып канагат, торпокта жаным багалат. Бирок биз торпокчо болбой калдыкпы, бүгүндө тоо таштын баарын аралап. Андыктан Кыргызга кызмат кылалы биз кыргыйдай канат сабалап. Эмгек кылса Кыргызга эң сонун гана иштериң, халкым эмгектен гана жаралат. Ошондуктан айтарым, Кыргыз деп дайым иштейли, халкым эмгектен ырыс табалат. Баракелде, ыраазычылык билдирели. Өзгөчө бүгүнкү көрүүчүлөрдүн арасынан суранычтар боюнча Ахматбек Султан уулу, кетпей турсаңыз өтүнүч, жалпы келген коноктордун маанайын көтөрүү үчүн 3 тамгадан турган биз чыгармасын аткарып берүүңүздү өтүнүп жатышат. Ахматбек Султан уулу, биз чыгармасы. Жамгыр болуп төгүлдүк биз, адамга калпакчан көрүндүк биз. Чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай алам кездик, сөгүлдүк биз. Чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай алам кездик, сөгүлдүк биз. Manastan ayrılıp Kırgız taqdırga göz salat jal-jal. Manastan ayrılıp Kırgız taqdırga göz salat jal-jal. Taqdırdı taştu jerge arkandadık, taqdırlar taştap ketse ardanbadık. Ene say uzatkanda attar semiz, çarçadık taqdırdı kup çarçabadık. Ene
сай узатканда аттар семиз чарчадык тагдырды кууп чарчабадык маркасын издеген марал бор эзип боздогон каймал езилип эмчегип энелер титирейт калган езилип эмчегип энелер титирейт калган ай ой ой ерлер жок ат жадына казан аскан насихат күз угулат те алыстан кар өскөй күзүн чертип кайрып кайрып апалар жолду карай так жолукчан кар өскөй күзүн чертип кайрып кайрып апалар жолду карай так жолукчан маркасын издеген марал бор эзип боздогон каймал бүтүнүн ченемип алат агырбың сапарга шайлан бүтүнүн ченемип алат кыргыздар билимге аттан кыргыздар билимге Кол чабуулар Рахматбек Султан уулу. Ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым булбулдай үнүңүз өчпөй эл ичинде жаңырып жүрө берсин. Терең ыраазычылык. Анда эмесе кийинки кезекте алдыңыздарда бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китебиндеги окурманга таасир калтырган сөздөрдү көркөм айтуу үчүн сахнада жигер жаштары. Жашоонун түйшүктөрүнөн, кыйынчылыктарынан баары нааразы. Бирок жашоону иреттеп, дагы жакшы абалга келтирүү үчүн аракеттенген эч ким жок. Баары көрүүчүлүк ордун ээлеген. Ар бир бала кичинекей кезде жакшы таасир калтырган нерселерге ачык болгондой эле зыяндуу таасирлерге да ачык болот. Элибиздин көпчүлүк бөлүгүн кайдыгер, илимсиз, маданиятсыз, билимсиз калтырылышы кылмыш. Бул мамлекеттин өзүн өзү кыйратуусу, талап тоноосу дегендик. Убакыт бири-биринен орунсуз алмашып, ысырап болбосун. Пайдасыз өткөрбөгүлө. Ошол жыйын мени жандандырды. Терең уйкудан ойготуп, жашоонун маанисин түшүндүрдү. Максаттарыма кандайча жетеримди көрсөттү. Конференциянын темасы тонолгон китеп деп аталган. Финляндия эли 100 жыл мурда өздөрүндөгү ичимдик саткан дүкөндөргө бойкот жарыялап, аларга тыюу салган. Жана ичкиликти жок кылышкан. Өлкөсүнүн өнүгүүсүнө ичимдиксиз жашоо өтө жакшы. Элдин сезимдерин ойготуп, логикалык жактан өнүгүүсү үчүн аракет кылгандардын саны аябай аз. Үнөмдөө саясаты дейишет. Бирок өкүнүчтүүсү чоңдор өздөрү молчулук ичинде, айыл болсо чыдамкайлык менен алек.
ескини таштагыла, чириген системанын изи да калбасын. Эми мынтип мамлекеттик кызматкерлердин эл кызматчысына айлана баштаганын элибиз да баамдап сезсин. Мугалимдердин көпчүлүгү өздөрүнүн билимдерин тереңдетүү үчүн бардык күч аракеттерин жумшоого киришти. Мезгил өтүп, булардын баары чогулуп, мамлекеттин чоң маданият күчүн пайда кылды. Баракелде, разычылык билдирели. Анда эмесе дал ушул экинчи бөлүгөбүздү дагы да шаңга бөлөө үчүн атайын ушул иш-чарага катышуу үчүн келген маданияттын мыктысы ырчы аткаруучу өзгөчө жандуу үн менен мукам үндү өздүңүздөрдөн угдуңуздар Эламан Жалалов мырзаны ортолукка чакыралы. Келиңиздер. Ата журт чыгармасы менен Эламан Жалалов. Майрам кут болсун барыңыздар. Жашасын Кыргызстан дегендер болса, бир кол чаап коюңуздарчы, келиңиздер. Рахмат. Алапусы көл жерибиз, ак калпак намыс көйедибиз, жүрөктө сактагын ар бедиң, мекенин Кыргызстан экенин. Ата жур, кол чабуулар болсунчу. ата жур, канманас түптөгөн кыргыз жур, бартайлы, кандайлы, сактайлы, элиме жараткан безин тур. Ата жур, ата жур, ата жур. Üzülgün jerini ulagan, şaşırgan elini çaynagan, düşmanda belcerin saklagan, şirmanas kırgızı jor kılgan. Ata jur, ata jur, ata jur, kanmanas tüktөгөн kırgız jur, barkaylı, kandaylı, saktaylı, elime yaratkan dersin bu. Ata jur, ata jur, ata jur. Elimizni kandaylı, şehrimizni barkaylı, hep barımız bir olup, ata jurttu saktaylı. Biri jurtsa baylık izlep turmuştan, biri yaşayıp bakıp dilep yıldızdan, başkalarını bilmeyim bir oğa menin, baylığında, bakıtında, Kırgızstan, biz bilimdü, birliktü, Kırgızstan üçün degenden olsa bir alakan çağ koyunuzlar. Tündügüm bütbögön ırımsın, düştügüm tübönde sırrısın, ıntıma ornosun tübönüm, bölünde eş kaçan Kırgızım. Çoğdayız. Ata jur, ata jur, kanmanas tüktөгөн Kırgız jur, barkaylı, kandaylı, saktaylı, elime yaratkan dersin bu. Ata jur, ata jur, ata jur, ata Эламан Жалалов, разычылык билдирели, бар болуңуз. Кезектеги сахналык көрүнүшкө көңүлүңүздөрдү буралы, Кыргызымдын Кымчабел кыздарынан куралган Арабелла бийчилер тобун ортолукка чакыралы, жагымдуу улуттук бий болсун. Арабелла бийчилер тобу.
Кыргызымдын кымча бел кыздарын бер катуураак бер шаңга бөлөп алакан чаап тосуп алыңыздарчы. Арабелла бийчилер тобу. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ортодокка өзгөчө бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китебинде өзгөчө эбегейсиз салымын кошкон, ошондой эле дал ушул сынактын төрагасы деп табылган Кимсанов Куштарбек Кимсанович агайыбызды мына ушул жерге чакыралы. Келиңиз, Куштарбек агай. Барыңыздарга жылуу салам айтабыз, урматтуу Китепкөй жаштар, ага эжелер, ини карындаштар, жогорку кеңештен келген урматтуу депутат агаларыбыз, баарыңыздарга жылуу салам айтып, биз бүгүнкү мына иш-чаранын жыйынтыгы жөнүндө бир аз презентациябызды кыскартып туруп берели деп турабыз. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы аттуу китеп мындан 11 жыл мурда кыргыз тилине, англис тилинен, түрк тилинен жана орус тилинен биргеликте которулуп жарык көргөн. Ал ар бир басылышы 1000 данадан, 2000 данадан чыгып олтуруп, мына азыр 10-чу басылышы жарык көрдү. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы бул Синелмандын өзгөчө таасир эмгектери, жакшы жашагысы келген ар бир адам үчүн абдан зарыл тажрыйба экенин эске алып, азыркы эл аралык конкурска коюуга чечим чыгарылган. Мамлекеттик кызматкерлерге, өлкөсүн өнүктүргүсү келгендерге, өзүн өнүктүргүсү келгендерге, жашоону жакшыртууну эңсегендерге, мекенчил сезимдеги ар бир пендеге арналган китеп. Бул китепти окуган адамдар мурда башка адам, кийин башка адам болуп өзгөргөндүгүн жалпы ушул конкурска катышкандар жана катышпай окугандардан күбө болуп келе жатабыз. Конкурстун максаты өтө кыска жана бийик болду. Оку деген аятка мал кылып, жараткандын ыраазылыгын табуу жана өлкөбүздү өнүктүрүү үчүн элибизди китепкөй кылуу. Бул китеп жогоруда айтылып өттү, демилгени мына Сүйүнбек Абдулдаевич агабыз көтөрүп, китепкейжи менен Мухаммед Умар уюштуруу иштерин жасап, аягына чыгып олтурабыз. Бул китепти
конкурсту өткөрүүгө канча убакыт сарпталды? 2023 жылдын октябрь айында башталган, мына ошентип 2024 жылдын март айында аякта олтурабыз. Биздин өлкө кандай өлкө? Элибиздин көпчүлүк бөлүгүнүн кайдыгер, илимсиз, маданиятсыз, билимсиз калтырылышы кылмыш. Бул мамлекеттин өзүн-өзү кыйратуусу, талап тоноосу дегендик деп мындан 110 жыл мурда Снелман айткан экен. Ал өлкө бир өлкөнүн өнүгүү тарыхында жазылгандагыдай, баткактар өлкөсү болсо, кыргыз өлкөсү тоолуу өлкө, биз дагы өлкөнү өнүктүрүш үчүн дал китептеги методикаларды пайдаланалы деген окурмандардын саны арбып турат. Китеп окууга үгүттөп жүргөн учурда бир топ жакшы самалыктарга, ар түрдүү окуяларга күбө болдук. Биз убакытты үнөмдөп уланта берели. Негизи эмнени байкадык? Окурмандар, эли журтубуз китептен канча тартышканга карабастан бир топ алыстап калгандыгынын далили көп болду. Анткени бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китептен конкурс болуп атыптыр. Ошол кайсы китептен өтөт деген сыяктуу суроолорго бергенге чейин окурмандарыбыз болду. Демек, элибизди китепкөй кылганга али дагы көп убакыт бар экендиги кейиштүү. Биз жалпы 7000 адамга окутабыз деп максат кылдык. Жыйынтыгында көрдүңүздөр, жалпы катышуучулар 2 баскыч менен болуп өттү. Биринчисинде онлайн алдык. Башка өлкөлөрдөн дагы көп окурман катышты. Экинчисинде офлайн түрүндө болду. Жерлерде болду. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Баткенде жана башка болуп. Жыйынтыгында мына бүгүн жалпы 100 киши сыйланар алдында турат. Мен сөзүмдү күн сууктугунан улам кыскартып, презентациябызды кыскартып койдук. Баарыңыздарга катышканыңыздар үчүн чоң рахмат айтабыз. Уюштуруучуларга эмгектенгендердин албан эмгектери болду. Бардыгына терең ыраазылык билдиребиз. Мындан кийин мына ошол жеңүүчүлөрдү сыйлоо, кимдер кайсыл орунга жетти, автоунааны ала турган адам азыр ким экендигин өзү биле элек. Бирок ушул залда отурат. Анткени биз 100 окурманга байге дедик жана алгачкы 10дун ким экендигин өздөрүнө айткан жокпуз. Ушул жерден сиздердин күбө болууңуздар менен кошо чыкмакчы. Рахмат. Агайыбыз карашчылык билдирели. Өзгөчө бутуна буту тийбей түн уйкусунан кечип, дал ушул китеп конкурсун уюштурууда эбегеси салым кошкон. Ал эми кезекте сыйлык тапшыруу үчүн мүмкүн болсо Алы Карашев агайыбызды мына ушул жакка чакыралы. Келиңиз. Өз колуңуз менен өзгөчө конкурсанттарга сыйлык тапшыруу үчүн Алы Карашевди чакырып алалы. Агай, келиңиз. Мухаммед Умар коомдук бирикмеси жана китеп кейжи дүкөнү биргеликте жарандар арасында китеп окуу маданиятын жайылтуу, өлкөбүздү өнүктүрүү, элибизди достукка, биримдикке багыттоо, окурмандардын изденүүсүнө, билимине, чыгармачылыгынын өркүндөшүнө шарт түзүү максатында уюштуруп жаткан бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китебинен мекенди сүйүү ыймандан аттуу эл аралык китеп окуу конкурсунда калың элдин катмарын өзгөчө жаштарды мекенди сүйүүгө, үндөө менен руханий баалоолуктарды жайылтууга кошкон өзгөчө салым үчүн мыкты менеджер номинациясы менен Шарипова Мастура айым сыйлансын. Дал ушундай сыйлык менен Бактыбек Осмонов мырза сыйлансын. Кезектеги инсанды ортолукка чакыралы. Дал ушундай сыйлык менен Анарбай Ыдырысов мырза сыйлансын. Ыдырысов Анарбай. Кожоева Атыргүл айым сыйлансын сыйлык менен. Атыргүл Кожоева. Мухаммед Умар коомдук бирикмеси жана китеп кейжи тарабынан уюштурулган бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китебинен мекенди сүйүү ыймандан аттуу эл аралык китеп окуу конкурсунда калың элдин катмарын өзгөчө жаштарды мекенди сүйүүгө, өзгөчө мыкты менеджер деп аталган номинациясы менен Кожоева Атыргүл айым сыйлансын. Дал ушундай сыйлык менен Тынчтыкбек Досмуратов сыйлансын.
Досмуратов Тынчтыкбек, келіңіз. Адилет Сағынбек оğlu да сыйлансын. Сағынбек оğlu Адилет мырза, келіңіз. Қаныбек оğlu Мелисбек мырза сыйлансын. Алы қараш бағайыз қарашылық білдірелі, орындықтан орын алыңыз. Андамесе, жогорку упай алган конкурстантарга диплом тапшыруу үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Кендирбаева Догдургүл Шаршенбаева эжекебизди чакырабыз. Мухаммед Умар коомдук бирикмеси жана китеп кээжи дүкөнү менен биргеликте уюштурулган бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китебинин эң мыкты окурман сыйлуу наамы менен Бегимай Файзулдаева сыйланат. Жана ошондой эле сыйлык менен Бермет Талантбек кызы сыйланат. Жана ушундай эле эң мыкты окурман наамы менен Айкөкүл Сүйүнова сыйланат. Айкөкүл Сүйүнова. Жана ошондой эле эң мыкты окурман сыйлоо наамы менен Сапарбаева Жанаргүл сыйланат. Жакындары болсо келип алып коюңуздар. Жан дүйнөсү бай окурман Бекмурат уулу Бек болсун. Эң мыкты окурман наамы менен Токтосунова Анара. Токтосунова Анара эжекебиз. Жан дүйнөсү бай окурман наамы менен Абдрасулов Таалайбек. Садыров Таньяр. Жана ушундай эле наам менен Кайратбек Жалилов. Бектурсун кызы Нурпери. Бектурсун кызы Нурпери. Сайфиддинов Каныбек. Жана ошондой эле наам менен Орозалиев Канжарбек. Майлыбашова Махабат. Осокеева Гульзада. Жана ошондой эле жан дүйнөсү бай окурман Шамырзаев Илгиз. Ортолыққа Талайгүл Кенжебаева айымды чакыралы. Мухаммед Умар коомдук бирикмеси жана китеп кээжи тарабынан уюштурулган конкурста өзүнүн мыктылыгын көрсөткөндүгү үчүн сертификат жана 5000 сом акчалай белек алуу үчүн келиңиз ортолукка. Барыбызбы? Дал ошондой сыйлык менен Гулиза Абсалам кызы сыйлансын. Абсалам кызы Гулиза. Рахмат эжеке. Эжекеңизге ыраазычылык билдирели. Орындыктан орун алыңыз.
Жогорку Кеңештин депутаттарын ошол жерге чакыралчы. Өмүрзак Сүйүнбек Абдылдаевичти, Мирлан Самыйкожо, Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович. Келиңиздер, сыйлык тапшыруу үчүн өзгөчө 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундун ээлерин жарыялоо үчүн, бийликтерин тапшыруу үчүн Жогорку Кеңештин депутаттарын чакыралы. Мухаммед Умар коомдук бирикмеси жана Китеп KG тарабынан уюштурулган китеп окуу конкурсунда өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн 3-чү орунду багындырган Абдыталып кызы Перизат айым сыйлансын. 3-чү орун туугандар, алакан чаап коюңуздар. Перизат Абдыталип кызы, орус тили жана адабияты мугалими. Кут болсун, мынакей конверттен аты аталып атат. Рахмат. Айнур айжеке, Айнур айымда да келиңиз, сыйлык тапшыруу үчүн сизди да чакыралы. Келип бериңиз. Экинчи орундун ээси Жолдошова Сайыпжамал айым. Келиңиз. Өзгөчө экинчи орунду багындырган айымга ноутбук туугандар. Алакан чаап коюңуздар. Музыкага ыраазычылык билдирели. Мухаммед Умар коомдук бирикмеси жана Китеп KG дүкөнү тарабынан бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китебин алкагында уюштурулган китеп конкурсунун эң биринчи орундун ээси тагыраагы автоунаанын бүгүндөн тартып ээси болгон инсандын атын атайбыз. Бектурсон кызы Нурпери айым автоунаанын ээси. Алакан чаап коюңуздар. Ортолукка келебиз. Ачкычты Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевич өз колу менен алакан чабууну токтотпойбуз туугандар. Эң сонун ар бириңиздерге дал ушундай утуштар насип этсин дейбиз. Жыйынтыктоо иретинде Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевичке жыйынтыктоо иретинде бир сөз берели. Келиңиз. Куттуктоо сөзүңүздү арнасаңыз болот. Урматтуу бүгүнкү сынактын катышуучулары, сиздерге чоң рахмат. Жогоруда белгилегендей алтындай убактыңыздарды бөлүп, мына аягына чейин отуруп бердиңиздер. Биздин көп кесиптештер азыр билети бар экен, учуп кетишти. Бишкекти карап, ал жакта да иш-чаралар бар экен. Урматтуу окурмандар, мен ойлойм, ушул окуган китептин пайдасы келечекте сиздерге ушу бай тажрыйба топтоп берет, мамлекетке салым кошот деп биз ишенебиз. Негизги биздин максатыбыз мамлекетти өнүктүрүп өстүрүшүбүз керек, элибизди маданият кылышыбыз керек. Биздин жаш муун келечекти жакшы жолго, жакшы багытка тарбиялашыбыз керек. Силерге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Келген урматтуу коноктор. Келиңиздер. Мүмкүн болсо кетпей турсаңыздар, ортолукка миңдеген катышуучулардын арасынан тандалып келген 100 катышуучу дал ушул жерде отурат. Жалпы катышуучуларды 100 катышуучуну мына ушул жерге чакырайынчы, келиңиздер. Сиздерге да сыйлыктарды тапшырып, соңунда билегиңиздерди ыйгаруу үчүн келиңиздер. Жалпы катышуучуларды мына ушул жерге чакыралы. Ушундай бир кубанычтуу күндө, эсте каларлык күндө, эстеликке сүрөткө түшөлү, баарыңыздар сахнага келиңиздер. Бүгүнкү сыйлык ээлерин сыйлыгы менен куттуктайбыз. Сыйлыгыңыздарга ар дайым чек болбосун.
Ар бириңиздердин келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар деп айталы. Андан соң биринчи орунду багындырган автоунаанын ээсине кыскача сөз берели. Келиңиздер. Жеңүүчүбүзгө сөз берели. Ассаламу алейкум. Жалпы Ош шаары жана ошондой эле бизге келген кадырман коноктор, берекелүү Ош шаарыбызга куш келипсиздер. Сиздердин Ош шаарынын элине жана өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдиремин. Кыргызстаныбызда китеп окуган жаштарыбыз аябай көп болсун. Мен Бектурсун кызы Нурпери, Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетинин 3-чү курсунун студентимин. Мен бул жерде өзүмдүн агайым ректорумду көрүп, мен аябай толкунданып атам. Жана ошондой эле бул жерде кадырман улуу инсандарыбыздын алдын катарын толуктар өтө эле бир кыйын нерсе экен. Ичимдеги болуп жаткан эмоцияны бир тил менен жеткирүү мен үчүн абдан бир оор болуп атат. Ошондуктан баардыгыңыздарга терең ыраазычылык, алган жеңишиңиздер кут болсун. Ыраазычылык билдирели. Автоунаанын ээси расмий конокторубузду мүмкүн болсо сүрөткө түшүү үчүн ошол жака чакыралы. Ар бириңиздер келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Мухаммед Умар жана Китеп КЖ тарабынан оюштурулган иш-чара. Алдыда иш-чараларга жолукканга чейин аман болуңуздар.